Аутизми бар Самат жакында эле апа деп сүйлөп баштады. Бул алардын үй бүлөсү үчүн чоң кубанычты жараткан. Мээрим Мекешова 5 жаштагы өзгөчө баласына дайыма көп эмгек, убакыт жана сабыр талап кылынаарын айтат. Мисалы үчүн жөнөкөй бала жаса десе жасай алат, көргөн нерсени кыла алат, ал өнүктүрүп өрчүтүп кете алат да. А биздин балдар көргөн нерсени дагы мындай мээсине жетип, ал анализ кылып, аны кайталаш буларга аябай оор келгендиктен биз колдорун кармап алып, кошо чуркап, кошо алар менен эңкейтсе эңкейтип, ар бир движениясын бирден кол менен жасап үйрөтөбүз да. Мисалы үчүн жөнөкөй эле паканы ар кандай болуп калышы. Кээ бирки бала бир айда үйрөнсө, кээ бирки ара вообще 6 айда үйрөнүшү мүмкүн. Балдар ар кандай, ошон үчүн биз ата-энелер бүт жашообуздун баарын ушулардын түзөлүшүнө, оңолушуна коюп, ошолор менен заниматься этип, жашообуздун баары ушул болуп калды да. Дүйнө жүзүндө аутизмди дары-дармек менен дарылай турган бир да клиникалык протокол жок. Мындан улам аутист балдары бар ата-энелер ар бир мүнөттү текке кетирбестен балдар менен иштөөгө өзгөчө көңүл бурчу адистерге кайрылышат. Мээрим да уулун күн сайын Бишкектеги атайын борборго алып келет. Ошондой эле логопед, укалоочу өңдүү адистерге да аз эмес каражат жумшайт. Анан занятияда баары бир өзгөрүү болот. Бала секин өзүн карап, мен балам көзгө карачу эмес. Азыр көзгө карайт, күлөт, эмоционалдуу, эмоциясын билесиң уже мындай. Баары бир жөнөкөй нормотипик менен биздин балдар айырмасы асман менен жердей да. Былтырдан баштап жарандардын айрым категорияларына арайлык социалдык жүлөк пулдардын өлчөмдөрүн жогорулатуу жөнүндө президенттин жарлыгына ылайык арайлык социалдык жүлөк пул алган балдарга жана бала кезинен ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарга социалдык колдоо күчөтүлдү. 2021 жылдын 1-октябрынан тартып алардын социалдык жүлөк пулунун өлчөмү 50%га жогоруласа, 1-январдан ал каражат 2 эсеге көбөйтүлдү. Бала кезинен ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген 1-топтогу адамдарга буга чейин 4000 сом өлчөмдө төлөнүп келген болсо, 2022 жылдын 1-январынан тартып 8000 сом өлчөмдө төлөнүп башталды. Экинчи топтогу бала кезинен мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга 3300 сомдон төлөнүп келген болсо, 2022 жылдын январынан тартып 6600 сом өлчөмдө дайындалып башталды. Ал эми үчүнчү топтогу бала кезинен мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга буга чейин 2700 төлөнүп келген болсо, 2022 жылдын январ айынан баштап 5400 сом өлчөмүндө дайындалып баштады. Ошондой эле 1-январдан тарта айрым жүлөк пулдар 200%га дейре көбөйдү. Анда атасынан же энесинен айрылган балдарга 2000 сомдон 6000 сомго чейин, атасы менен энеси белгисиз балдарга 2000 сомдон 6000 сомго чейин төлөнө баштады. Социалдык даректүү колдоо күчөтүлдү. 1-октябрдан 50%га жогорулатылды. Буга чейин колдоруна 4000 сом алышса, эми 8000 сомдон алышат. Тоолук жетим балдар мурда 2000 сомдон алышса, азыр эми 6000 сомдон алышат. Же 3 эсеге көбөйтүлдү. Буюрса 1-февралда 98296 адам жакшы пособияларды колдоруна ала башташат. Биз көбүрөөк карапайым элге жардам берели деп жатабыз. Биздин максат өлкөдө жакшы жашаган адамдардын санын көбөйтүү. Учурда Кыргызстанда социалдык жүлөк пул алуучулардын саны 100.187. Бул 2022 жылдын 1-мартына карата социалдык жүлөк пул төлөнүп берилген расмий маалыматта көрсөтүлгөн. Мээрим Дүйшөналиева, Турар Анарбеков, Пирамида.